Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү бөбөктөрүм? Саламатсызбы? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы. Азаматсыңар балдар. Бүгүн мен силерге эшек менен өгүз аттуу жомок окуп беремин. А силер болсо кунт коюп угуп тургула. Илгери эшек менен өгүз болгон экен. Эшек менен бирге жашаган өгүз бир күнү кечинде наалып кирди. Сеники жыргал, кожоюнуң эртең менен бир кап буудай артып, талаага алып барат да, жүгөңдү жерге түшүрүп, сени оттосун деп кое берет. Ал эми менин мойнума жыгачтан моюнтурук салат да, керелден кечке иштетет. Чарчап, бир аз эле жайлап калсам, камчы менен сабайт. Мага аябай кыйын болду. Эшек акырдагы кашектен чайнап, ойлоно угуп турду да. Досум, эми мени угуп тургун. Сага чындап эле убал болду. Мен бир акыл айтайын. Эртең кожоюнуң алдыңа чөп салганда жебей койгун. Сени ооруп калган экен деп жумушка чыгарбайт, деди. Эртеси өгүздү ооруп калыптыр деп, ээси аны сарайга калтырып коет. Эшек талаага буудайдын үрөнүн жеткирген соң, аны мурдагыдай оттосун деп бош кое бербей, мойнуна камыт салып, өгүздүн ордуна сокого чекти. Соконун тиши катуу жерге такалып, эшек чирене калганда соп камчы менен жонунан карып өтөт. Кечинде сарайга келгенде эшектин тырп бетерге алы келбей жатып калды. Таңга жуук ойгонуп, акырдагы чөпкө жутунду. Ээси эртең менен эшекти жетелеп баратканда, өгүздүн дагы эле чөп жебей, ордунан турбай жатканын көрдү. Эшекке бир кап буудай артып, жеткирип алып, анан керели кечке сокого салды. Кечинде сарайга бутун сүйрөп, эшек темселеп араң келди. Уйкудан кебетеси шишип көпкөн өгүз тиги эшек досунун түрүн көрүп, эмне болгонун сурады. Сен сураба, мен айтпайын, деди эшек кабагын түйүп. Өзүңөн эч качан ажырагым келбейт. Кожоюнубуз аялына бул өгүз ооруп калыптыр. Этинен түшө электе союп, базардан бөлөгүн сатып келбесем болбой калды, дегенин угуп, эсим ооп калды. Эртең менен өгүз оорудан айыктым дегендей кожоюндун көзүнчө акырдагы чөптөн сугунуп жатканын көргөн эшек мыйыгынан күлүп койду. Кожоюн жетелеп барып мойнуна жыгач моюнтуругун кийгизип сокого чеккенде, өгүздүн кубанганын айтпа. Өгүзүнүн айыгып кеткенине ээси да сүйүндү. Өгүз досу турмушуна ыраазы болуп, өзү да камыттан кутулуп, соко сүйрөбөй калганына эшек андан бетер сүйүндү. Балдар, силерге эшек менен өгүз жөнүндөгү жомок жактыбы? Ооба. Анда эмесе балдар, бүгүнкү жомогубуз соңуна чыкты. Эмки жомокко чейин сак саламатта болгула. Саламатта калыңыз.